Албетте ал колдоном деп айткан. Кече колдондум деп буну тастыктады. Биринчиден бул мындай чагымдуулук кылып атат. Анан экинчиден ушу бийлик так ал жака курал жарак менен барбаш керек болчу. Курал жарак менен барбаш керек болчу. Анан мындай кырдаалда барбаш керек болчу. Бул мен ойлоп атам да таптакыр ошол караңгыда атайын операция жасалбайт. Анан экинчиден мындай курман айттын алдында, Кудайдын улуу күнүнүн алдында, анан экинчиден бир саясий чоң маанилүү иш чара турган Чолпон Ата шаарында өкмөт башчылардын саммити турган болчу. Ошондо ушулардын баарын жасап жиберди. Бунун баардыгы мен ойлойм ошо мамлекеттин башчыга, мамлекетке каршы бир чыккынчылык иш болгондо, атайын иш болгондой көрүнүп калды. Муну баардыгы сезип атат. Улуттук коопсуздук кызматынын башчысы Орозбек Найманович дагы ошо президенттин тапшырмасын так аткарбай албагандык үчүн ошо атайын операцияда шалак кылгандыгы үчүн кечирим сураганы бул чоң жоопкерчиликти өзүнө алганы. Андыктан ушул менен чектелип, анан ушул тергөөчүнүн нерсеси менен анан эми бунун баардыгын кылда иликтеп чыгыш керек. Баары бир юридикалык баа берилет. Бирок мындан ары күчөткөнгө биз мындай мүмкүнчүлүк бербешибиз керек.